Ал болсо мисалы үчүн досторубузда болот, или болсо бизден улуу агаларыбызда или эжелерибизде да ошолордон болот да күнөө барыш. Улууну көрүп кичи өсөт дегенсиз, Аганы көрүп инеси деген экен. Аганы көрүп ине өсөт десем, агасы көгүш, иниси да көгүш бекен. Көгүш анан жанагындай качоктор эмеден чыгат депчи, ата эненин тарбиясынан депчи. Ата эненин азыркы убакта балдарына көңүл бурганга убактысы аябайттар. Мугалимдин жанында жүрөсүңөр. Силер ата энеңерге караганда мугалимден көбүрөөк тарбияласыңар. Мугалимдин басканын, мугалимдин күлгөнүн, мугалимдин прическасын, мугалимдин кийген кийимине, мына сүйлөгөн сөзүнө көңүл бурасыңар да. Көрк аталар бар, мисалы жумушунан чарчап келет, бирөө келсе мен жок деп койду, калп айтып коет да, ушинтипчи. Тиги ата эне баладан коркуш керек, бала ата энеден коркуш керек деп андай болбойт деп ойлойм. Адам баласы деген бул өзүн жаратуучудан коркуш керек. Мага жын салып бербей койдуңуз, мен азын өлөм десең эмне кыласың? Анда апасы түшүндүрүп айтыш керек. Ал модан эмне кыласың? Могу эле туфлини кий, сулуулуктан жылуулук деген жакшы деп элем. Мындай кичине түшүндүрүп ата эне дагы баласына катуу болуш керек. Жана интернеттен реферат кылып ошого керек деп атпайбы, мен ага такыр каршымын да. Иманыңыз болсо ошо баары оңолот да. Ата энеси дагы, баласы дагы, улуу да, кызы дагы кийин жакшы жолго жүрүп, жаман жолго жүрбөй намаз окусак дейт. Намаз жаман нерсени көрсөтпөйт.